Бүгүнкү берүүбүздө Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө конституциялык мыйзамдын негизги жоболоруна токтолобуз. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын укуктук бөлүмүнүн баш кадиси Назгүл Шамшыбек кызы мыйзамдын алгачкы 5 беренесинин маани маңызын түшүндүрүп берет. Ошондой эле бул мыйзамдын ар бир жаран үчүн эмнеге өзгөчө мааниге ээ экендигин талкуулайбыз. Биринчи беренеде кыргыз тили Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили деп так белгиленет. Бул иш жүзүндө эмнени билдирет? Саламатсыздарбы? Бул мыйзамдын биринчи беренеси Кыргыз Республикасында кыргыз тили мамлекеттик тил деген макамды белгилейт. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул Кыргыз Республикасында бардык маданиятта, башкаруу бийлигинде, ошондой эле коомдук чөйрөдө, сотто бул мамлекеттик тили колдонулушу керек, мамлекеттик тилде иш жүргүзүлүшү керек дегенди билдирет. Ошондой эле кээ бир учурларда мамлекеттик тил менен катар расмий тил, орус тили дагы колдонулушу мүмкүн. Бул мамлекеттик тилди кайсы чөйрөдө болбосун колдонууда мамлекеттик тилдин, башкача айтканда кыргыз тилинин орфографиялык жана грамматикалык эрежелери дагы сөзсүз түрдө сакталышы керек. Кыргызстанда мамлекеттик тил менен катар орус тили расмий тил катары колдонулат. Бул кандайча иштейт? Расмий тили Кыргыз Республикасынын расмий тили бул орус тил. Бул Кыргыз Республикасынын конституциясында белгиленет. Ага ылайык биздин Кыргыз Республикасынын конституциялык мамлекеттик тили жөнүндөгү конституциялык мыйзамда дагы орус тили расмий тил экени белгиленип өтөт. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул мамлекеттик тил менен катар расмий тили дагы колдонулушу мүмкүн дегенди билдирет. Бул биздин мыйзамда кийинки беренелерде кездешет. Расмий тил кайсы учурда сөзсүз түрдө колдонулат, а кайсы учурда колдонулушу мүмкүн деген ченемдер кийинки беренелерде айтылат. Мисалга азыр ага чейин айта кетсек, Кыргыз Республикасында бардык ченемдик укуктук актылар сөзсүз түрдө мамлекеттик жана расмий тилде жарыяланат жана кол коюлат. Андан башка мисалы банктардын документтери, иш кагаздары, келишимдери бир учурда мамлекеттик тилде сөзсүз түрдө белгиленет, жазылат, расмий тилде дагы кайталанып берилиши мүмкүн деген ченемдер бар. Бул ченемдерди ар бир беренеде, кийинки беренелерде тактап айтып өтсө болот. Ошондой эле Кыргыз Республикасында башка этностордун тилдери дагы алар өздөрү тарабынан колдонууга, өнүктүрүүгө этностордун укуктары бар. Башка тилде. Мамлекеттик тил тууралуу мыйзамдар кандай укуктук негизге ээ? Алар кимге таасир этет жана эмне үчүн бул берененин мааниси чоң? Кыргыз Республикасында бардык кыргыз тилине байланышкан бардык мыйзамдар болобу, токтомдор болобу, жарлыктар болобу, деги эле бардык ченемдик укуктук актылар бул конституциянын негизинде түзүлөт. Башкача айтканда, конституцияда кандай принциптер болсо, ошолорго мамлекеттик тилдин ченемдери, талаптары дал келиши керек дегенди билдирет. Бул ошол мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзамдын бардык ченемдери, талаптарды Кыргыз Республикасындагы жашаган бардык адамдарга, бардык жарандарга, туруктуу жашаган чет өлкөлүк адамдарга дагы тегиз жайылтылат. Алар үчүн дагы бул талаптар иштейт дегенди билдирет. Демек, Кыргызстанда жашаган бардык адамдар мамлекеттик тилди колдонууга, аны өнүктүрүүгө укугу бар. 4-үнчү беренеде кыргыз тили кайсыл чөйрөлөрдө милдеттүү колдонулушу керектиги так көрсөтүлгөн. Кыргыз Республикасында мамлекеттик тил бардык чөйрөлөрдө колдонууга милдеттүү. Аларга токтоло кетсек, билим берүү, маданият, жарнама, транспорт, дагы жалпыга маалыматтарды
камсыздоо чөйрөсүндө дагы, сот чөйрөсүндө, шайлоо, референдум баардык чөйрөдө мамлекеттик тили сөзсүз түрдө колдонулушу керек жана мыйзамдын талаптары, ченемдери сакталышы керек. Эми 5-чи беренеге токтолсок, ар бир мамлекеттик органдын иш кагаздары кайсыл тилде жүргүзүлөт? 5-чи беренеге ылайык баардык мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, мамлекеттик уюмдардын, мекемелердин жумуш тили бул мамлекеттик тил болуш керек. Алардын документтери сөзсүз түрдө мамлекеттик тилде болушу керек. Ошол эле учурда керектүү, эгер керек болсо, эгер ошого зарылчылык болсо, расмий тилде да кайталанылышы мүмкүн. Ошондой эле мамлекеттик эмес уюмдарда дагы мамлекеттик тилдин колдонулушу бул милдеттүү. Бүгүн биз мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзамдын алгачкы 5 беренеси менен тааныштык. Кыргыз тили жөн гана символ эмес, бул өлкөнү бириктирүүчү курал. Кийинки чыгарылышта 6-10 беренелерге токтолуп, кыргыз тилинин билим берүүдө, илим чөйрөсүндө жана иш кагаздарын жүргүзүүдө кандайча колдонулары тууралуу сөз кылабыз. Тилибизди сактаганыбыз, элибизди сактаганыбыз.